Camry 70 LE кузов. Минимальный комплектация. Ушуну азыр комплектациясы максимальныйга көтөрүлүп атканда, мо бамперлери алмашып, бамперге мындай штатный противотуманкалар коюлду. Эми ушул противотуманканын заводской проводу болгон эмес. Ошол проводдор тартылып аткан кези, ошол проводдорго бир аз комментарий бере кетсем, кандай тартыш керек. Проводдордо биринчи бул жерде мынакей бир аз расстояние болуш керек, бампер түшүргөндө үзүлүп калбаш керек. Андан кийин кайсыл жеринде заводской провод кеткен болсо, ошол провод менен кошо тарсаңыздар жакшы болот. Себеби завод эң ыңгайлуу жана эң безопасный жерге коет, ошону менен чогуу тартылат. Бул жагында дагы ошо зымга запас узундукта калтырылат дагы. Атайын релеси болсо суу тийбегидей жерге катырылат. Проводдор полный как заводской форматта тартып катырылат жана өздөрүнүн заводской момундай кнопкасы бар. Атайын ушул жерге ыңгайлуу болуп түшөт. Мына ушундай кнопкасы коюлат. Противотуманка басканда үстүндө көк күйгөндө жанды өчөт. Мына ушундай кылып восстановление болот. Азыр бунун передний туманиктен башка дагы жерлери жасалып атат. Негизи айтып кетчү, ушул проводдорду тартканда өтө маани бербей турган болсо, короткий замыкание чыгышы мүмкүн. Себеби бул гофра темирге өйкөлүп, тешилип, акыры плюс массага тийип замкание берет. Ошондуктан ошого көңүл буруңуздар. Кийин дальнейшемдагы ремонтто бампер сөзсүз чыгат. Ошон үчүн бул штекерлерге сөзсүз көңүл буруп коюңуздар. Баарыңардын ишиңерге ийгилик. Ассаламу алейкум.